Жаңы төрөлгөн ымыркай баладан капиллярдык кан алуу, таманга укол жасоо стандарттык операциялык процедурасы эл аралык сунуштардын жана Кыргыз Республикасынын ченемдик методикалык документтеринин негизинде иштелип чыккан. Процедуранын максаты гематологиялык лаборатордук мониторинг өткөрүү үчүн жаңы төрөлгөн баладан капиллярдык кан алуу. Көрсөтмө: кандын клиникалык жалпы анализи, кантка карата кан анализи, кандын тобун билирубиндин деңгээлин аныктоо. Жаңы төрөлгөн баладан капиллярдык кан алуу үчүн жабдуу: 70% этил спирти же уруксаат берилген башка антисептик, спирттелген кагаз сүлгү же кебес шариктер, бир жолу колдонуучу скарификатор, кан алуу үчүн капиллярдык түтүктөр, лаборатордук пробиркалар, таза мээлейлер, колдонулган материалдар үчүн лоток. Процедурага даярдоо: процедураны өткөрүү үчүн баланын ата-энесинен маалымдалган макулдук алыңыз. Мүмкүнчүлүккө жараша баланын ата-энесинин өткөрүлө турчу процедурага катышуусуна уруксат бериңиз. Колду самындап жууңуз жана жууп тазалоо алгоритмин сактаңыз. Процедураны өткөрүү үчүн жабдууларды даярдап алгыла. Колдорду гигиеналык ыкмаларда жууп тазалаңыз, мээлелерди кийиңиз. Процедуранын аткарылышы: стерилдүү тампонду 70% этил спиртине же башка уруксат берилген антисептикке малып же спирттелген салфеткаларды колдонгула. Укол жасалчу жерди борбордон перифериян көздөй 2 ирет айландыра сүртүңүз. Антисептиктин толук кургашын күтөбүз. Бут кетменин бүгүп, бир колуңуз менен ушул абалда кармаңыз. Буттун таманы кызарып чыкканча катуу кысыңыз, бирок агарып чыкканча кысууга болбойт. Скарификатор менен терини көздөп алыңыз. Тамандын каптал же ортоңку бөлүгүн сайганга аракеттенгиле. Инфекция жуктуруп алуу тобокелдиги болгондуктан таман алдына укол сайууга болбойт. Мүмкүнчүлүк болсо мурда ийне сайылган аймактарга да укол жасабагыла. Кан агымын жакшыртуу үчүн маал менен акырын кысып туруңуз. Таманды ашыкча кысууга же сүртүүгө болбойт. Анткени бул кансыроого жана кандын ткань суюктугуна аралашып кетүүсүнө шарт түзөт. Канды бардык изилдөөлөргө жеткидей көлөмдө капиллярдык түтүккө чогултуңуз. Жардамчы же баланын энесинен көзөлгөн тери тешигин бир нече мүнөт кургак кебес шариги менен басып туруусун сураныңыз. Процедуранын аякташы: колдонулган материалды B3 классындагы калдыктар үчүн идишке салгыла. Мээлелерди чечип, B3 класстагы калдыктар үчүн идишке салыңыз. Колдорду гигиеналык ыкмада жууп тазалайбыз. Процедура өткөрүлгөн күндү жана убакытты оору баянына белгилеп коюңуз.